Западныйда жайгашкан Нурзаман Триумф аталышындагы ушул жаңы турак жайдан 3 комната квартира сатылат экен, террасасы менен. Ошол жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Бул Западныйдын чоң жолу. Бул жерди баары эле билет. Бул жакта болсо Ихластын дому, мына жакта Нурзамандын дому. Нурзаман Триумф деп коет. Сатыла турган квартира 2-нчи этажда. 3 комната плюс терраса. Мына, караңыздарчы. Чыгып барыңыздар, эми жакшылап көргөзөйүн, адрестерин уже түшүнүңүздөр окшойт. Квартирага келип калдым, достор. 2-нчи этажда жайгашкан. Эшикти ачып кире бересиздер. 3 комната плюс терраса. 3 комната квартиранын аянты 102, террасаныкы 64. Түшүнүп атасыздарбы? Экөөнүн тең документтери бар. Тех паспорттары давно берилген. Эми 3 комната квартиранын биринчи көргөзүп алайын. 102 квадрат метр дейлейт, сквозной. Бул жак спальный, өзүнүн санузел гардеробтору менен. Бул жак зал, бул жак дагы бир санузел. Бул жак болсо детский, бул жак болсо барыңыздар билген кухня болуп калат, досторум. Кухня болуп калат. Эми мен кабыл этпесеңиздер, залдан баштайлы, улуун урматтап, чоң комнатадан баштай берген негизи жакшы. Буюм тайымдарын сүйлөшөсүздөр, кондиционер бүт бардыгы бар экен. Ушул жактан эле сразу террасага чыгып кетесиздер. Жер үйдөгүдөй сонун жашоо болот, кудай буюрса. Террасанын аягында көргөзөм. Ато мындай башыңыздар айланып калат. Не болуп атат деп. Чекеден обзорду кыла берейли. Так, зал. Эми жүрүңүздөр, спальняга өтөйлү. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп коебуз, албетте эле. Занежкалар илинген. Шкаф. Мындай мощный кроваттар дегендей, досторум. Бул жак ошо родительскийден өзүнүн санузели, мына байкасаңыздар. Ошого окшогон бардык шарттары бар. Кыскасы бул биринчи санузел болду. Мына жакта шкафтар коюлган. Бул жак гардеробный, керектүү нерселерди жеңилдерибиз коюп туруш керек да бул жака. Лайктан басып койсоңуздар болот. Дос, тааныш, тууган уруктарга жиберип койсоңуздар деле болот. Так, эми жүрүңүздөр, детская комнатага өтөйлү. Мына 2 бала жата турган кровать бар уже. Досторум, айнектер бул жактыкы двор жакты карайт. Мында шкафтар жасалган, орнотулуп сиздердин комфорттуулугуңуздар үчүн. Өтө жакшы. Бул жак кухня, жеңелери биздин офиси деп тамашлаша берем. Карасаңыздар. Жеңелери биздин офиси. Жакшы. Так. Менче азыр бардыгын көргөздүм. Эми санузелин көргөзөйүн. Бул 2-нчи санузели, мында адашпаңыздар, Адашпаңыздар, досторум. Бул жак ошо шкаф дегендей. Бир нерсе бар экенин төйлөп алдым. Бул жак барыңыздар билген терраса. Бул терраса отдельно 64 квадрат метрде элейт. Досторум, гүлдөрдү илип, мындай полкаларды жасап, бул ошо спальня жактан чыгып кете турган террасанын эшиги. Темир тосмонун ар жагы алып кошуңуздар. Бул жагы дагы меникиби деп келип албаңыздар, анан ушундай деди го деп. Анан досторум, мындай кылып навес кылып тосуп алсаңыздар болот, жасапчы. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн, биз ал жагына кийлигишпейбиз. Негизи террасаны көп эле навес кылып тосуп, жер үйдөгүдөй кылып коет да. Эми ал жагын билсеңиздер керек өзүңүздөр деле. Теплый пол бар, кире бериштери, мына кафель болуп турган жерлер теплый пол, аны айтпасам деле түшүнүңүздөр окшойт. Жалпысынан жакшы, досторум. Лайктан басып койсоңуздар болот. Тууган урук, дос жарларга жиберип койсоңуздар деле
болот албетте эле. Так. Жакшы. Бардык комнаталарды көрдүңүздөр. Баасына келе турган болсок, жакшылап угуп туруңуздар. 102 квадрат метрди ээлеген 3 комната квартира, техпаспорту менен. Ар бир квадрат метри $1500 бааланды. Түшүндүңүздөр, түшүрүп берет туугандар. Анан дагы бир жакшы жери террасанын баасын айтайын. Террасанын баасына келе турган болсок, 64 квадрат метр. Бул террасанын ар бир квадрат метри $400. Терраса эми кыйла эле арзаныраак болот, билесиздер. Ээсине да бир чалып калды окшойт. Террасанын квадрат метри $400, түшүндүңүздөрбү? Анан дагы бир жакшы жери, бир аз акча керек болуп экен ошого сатып аткан кези, кимиңиздердин мына 2 комната, 1 комната квартираңыздар болсо, эми айтып көрүңүздөр, мына квартирага да алмашам атат. Мисалы 2 комната квартираңыздарды берип, жаңы үстүнө акча кошуп, ушул квартираны мындай алып алсаңыздар болот, бартер кылыпчы, плюс-минус акчасын келишип. Ошону айтып коюп атат. И жер үйлөргө дагы алмашам дейт. Мисалы, мына Западный жактан, Учар Жапалак жактан, Фуркат жактан арзан үйлөр болуп калат, жер үйлөрчү, арзаныраак. Ошол жер үйлөр мисалы келип, ээси менен сүйлөшүп, плюс-минус акчасын доплата кылып, алмашып алсаңыздар болот. Бартер алмашуу жолдору бар. Түшүндүңүздөрбү? Просто ээсине акча керек болуп экен. Ошол себептен эле мындай квартирасын убактылуу мындай кичинертип турганы сатып атат экен да, акча керек болупчу. Түшүндүрө алдым окшойт. Ээсинин номери экранда жазылуу, барыңыздарга ийгилик.